Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова, мен азыр деген Манас аэропортундамын. Ана менин артымда азыр түштөн кийин саат 4:25 өткөндө Бишкек Москва рейси боюнча самолет учканда ошого элдер чогулуп регистрациядан өткөн атышат. Бүгүн эртең менен саат канчада эле? Бүгүн эртең менен саат рейс канчада эле? Бүгүн эртең менен саат бүгүн 16-сы. Бүгүн 16 январь 2021 жылы эртең менен саат 10:25 дагы Бишкектен Москваны көздөй самолет учмак экен. Эгерде учпай калыптыр, ошол учпай калгандар мага телефон чалышты. Мен буларды тааныбайм, бирок деген өткөндө ошол чакыруу катынын шылтоосу менен Москвага учпай калган Азат деген жигиттен интервью алганымда 110 миңден ашык адам Facebook'ун өзүнөн эле көрүп, өзүлөрүнүн ой пикирлерин жазып, арасында толтура суроолорду беришкен экен. Ошол суроолорго бүгүн жооп алганга аракет кылам. Анткени ошол түз эфирде ал деген жаңы жылга чейин болгон окуя болчу. Ошол түз эфирде биз аэропорттун жетекчилигине кайрылганбыз, Аэрофлоттун жетекчилигине кайрылганбыз, суроо бергенбиз. Эч кимиси кеңине да алган жок, илген да жок. Буларга деген ошол элдерди кыйноо салт, элдерди кыйноо, кордоо чөнтөгүнө бир нерсени алып келсе керек. Себеби дегенде билеттер, авиабилеттер аябай кымбат экенин мен билем. Өтө кымбат экен. Ошондо да Азаттын окуясында 28 миңге билет алса, 27 миң төлөтүп дагы башка күнү уча тургандыгыңа байланыштуу сен 40 евро төлөйсүң деп зордошкон. Мен өзүмдүн жеке маселем боюнча башка күнгө которткон жокмун да. Силер учурбай койдуңар десе дагы болбой, Аэрофлот тияка бар, бияка бар деп жумшап футбол ойношуп аткан болчу. Азатка айттым, Азат, эл күтүп атат, маселе кандай чечилди, кел ошол маселени аягына чейин чыгарып, до конца дегенде аягына чейин чыгарып, элге билдирип коелу, кандай маселени кантип чечтиң, каяка бардың, сага эмне дешти, эмне деген ушул суроолорду айтты. Ошону элге билдирип коелу десем, уча элекмин эже деп. Декабрдын кайсы числосунда декабрдын 13-14 болуш керек эле. Ана бир ай өтүптүр. Ошондон бери уча элек. Мен уча элекмин эже, уча турган маалда мен сизге телефон чалам, жолугуп айтып берем дедим. Анан бүгүн Эрмекгүл деген кыз телефон чалды мага. Аэропорттон бүгүн 10:25 учпай калды. Азыр дагы 4:25 самолет учуш керек. Ага чейин регистрация саат 1:02 башталат. Ошон үчүн аэропортко келип калыңыз дедилер. Мен келдим. Азыр эми ушул биринчи окуя жөнүндө эмнеге учпай калгандарын, эмне деп айткандарын угалы дагы өздөрүнүн оозунан. Анан кийин аэропорттун өзүндө мага телефон чалбай турсаңыздар, мен түз эфирдемин. Аэропорттун өзүндө жанагы учурбай койгон Аэрофлот Россиялык Аэрофлот компаниясынын офиси бар экен. Ошого барганга аракет кылабыз. Мага телефон чалбай туруңуздар. Мен түз эфирдемин, сиздерден сурамакчы. Өчөрүп салдымбы? Демек, мен түз эфирдемин, мен силерди слушай албайм. Азыр түз эфирден кайра өзүм телефон чалам, мага телефон чалгандар. Так, мына могул мен жанында балдар турат. Атың ким? Давут. Давут? Давут, бүгүн саат 10:25 учушуң керек беле? Учуш керек болчу. Каяка? Москвага. Москвага. Немечи? Москвага учушуң керек болчу, бирок деген эмне болду тиги? Не дешти сени? Ошол келсек бизде документ даяр. Регистрацияга бардык, ошол жактан регистрациядан ошол жакта иштеген иштөөчүлөр эле бизди кайра жиберип салды артынан. Болбойт да бул документ деген биз деле түшүнбөй калдык эмнеден. Баягы чакыруу катың бар болчу да? Чакыруу кат бар биз. Чакыруу кат кимден келген? Чакыруу кат ошол Москвада работодателден келген. Жумуш силерге жумуш берген Россиялык компаниядан келген, чакыруу каты. Ошол кетпей калдыңар деп ошентип өткөрбөй койду тияктан. Мен азыр да анан аэропорттон кете эле келе? Кете эле келе кайра ошол жактан туттурдук. Дагы где-то азыр 4:30 дагы бир рейс бар. Анысы да азыр саат 4:30 бар. Ошо менен учуп кетейин деген үмүтүңүз барбы? Ошо менен үмүтүбүз бар ошодо. Эрмекгүл менен сүйлөшөйүнчү. Эрмекгүл, саламатсызбы? Ошол сиз мага телефон чалгансыздан аэропортко келип калдым. Анан баягы документтерди көрсөтсөңүз, мынабы Давут деген жигиттин документин көрсөтсөңүз, бүгүн 10:30 учпай калган турбайбы? Документтерди берип байке документтерин бериңиз. Сиз да учасызбы? Жок. Учпайсызбы? Юрист такой. Так, юрист. Да, вы сейчас смотрите.
Кыргызча сүйлөп берсеңиз. Кыргызча сүйлөп берейин. Эже чыгарсаңыз кагазды. Саидов Давуд. Кагазды чыгарсаңыз жылтырактан жылтырап көрүнбөй калып атат. Жардам берип туруңлар кагаздарды карашып, азыр деген болгондой айтып деп чыгарып коелу. Бул маселени жанагы өтө актуалдуу болуп атат байке. Ушул маселени деген элге жеткирип, эл аркылуу, коомду аябай бөлүшүп, талкуулоп, комментарийлерин жазып, бөлүшүп тараткан болсо, бул деген бийликке жетет. Бийликке жетсе, бийлик ушул маселени бүгүн эртең карап чечип бербесе, элдер кыйналып кетти. Сиздин колуңузда кандай документтер бар? Так, мына биздин колубузда ПЦР справка. Коронавирусная справкасы Да, бар. имеется. Давуттун. Кармаптыр Давут. Справка вызов. Бул приглашение. Ушуну көрүп алайын. Приглашение от работодателя. Указывает. Эрмекгүл азыр ушуну көрүп алайын. Мындай досторго айтайын да, тиги мына урматтуу мекендештер, баягы неме Москвага, Россия Федерациясына ошол чакыруусуз эмнегедир учпай калыптыр да, адамдар бул канча болду ошондой болгонуна. Биз биринчи жолу ошого сталкиваемся тилекке каршы. Буга чейин кой туруңуз. Декабрда адамдарды жөнөттүңүзбү? Буга чейин бир киши учту. Андан чакыруу катын сурабады. Так ошондой документтер болду. Так ошондой пригласительный трудовой договор официалдуу түрүндө работодателден печати коюлган документ. Ошондой документ аркылуу кеткен болчу. Бирок Уральский авиалиния деген компания учкан. Эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Учуп кетти. Ушундай эле документтер менен. Так ошондой документтер. Эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Азыр аман-эсен иштеп атат. Жакшынакай легалдуу түрүндө иштеп атат. Эми мына азыр бүгүн мына 16-январь болот. 5 балабыз кечкерээк болчу. Алардын дагы трудовой договору бар, напрямую работодатель менен түзгөн, официалдуу, биякта печати коюлган, печать менен заверенный договор. Азыр 1 минут. Мынакей печать менен заверенный договор. Компаниянын печати турат. Давут менен келишим түзүлгөн. Чакыруу берген. Официалдуу түрүндө. ПЦР эмеси бар, анализдери бар. Бүт необходимый запрос кылган документтер бар. Билеттин баасы канча? Билеттин баасы почти 42 000 рубль болду. 42 000 рубльга алдыңар. 42 000 рубль. Авиакассага, точнее, заказ кылып аткан кезде на основании справка, вызов, пригласительный, трудовой договор бар, билет жазылганга, сатканга уруксат бар деди. Ошол кагаздарсыз билет сатылбайбы даже? Бул кагаздарсыз билеттер сатылбайт. Өтө кыйын болуп кетти. Биз билишинче вызов жок. Вызовдары жок жарандар, Кыргыз Республиканын жарандары. Бир гана 5-күнү уча алат экен, и то алар билетти 2 эсе кымбат сатып алат экен. Мисалы канча? Примерно канча? Мен укканба бул $800. Айланайын. Так, дагы кандай? То есть бизде колубузда бүт керектүү документтер бар, бирок эмнегедир бизге бүгүн ошол балдарды учурбай коюшту. Эрмекүл азыр деген Аэрофлоттун офисине барып келбейлиби? Ооба, биз ошону туура көрүп атабыз. Жүрүңүздөр баралы. Бар бекен? Разъяснение сурайлы деп атабыз. Давайте. Бар бекен өзүндө? Ооба, бар. Жүргүлө. Мына достор, өзүңүздөр көрүп атасыздар, жанагы уча турган адамдын Москвадагы жумушка ала турган компания менен келишими бар экен, чакыруу каты бар экен. Анан бул жактан ковид пандемия боюнча, коронавирус боюнча тесттен өтүп справкасы бар экен. Ошолордун бардыгы бар болсо, анан кийин билет сатылат экен, авиабилет. 42 000 рубльга билетти сатып алыптыр. Бүгүн 10:30 учмак экен, 10:30 учпай калыптыр. Ошону разборка кылалы деп келдик. Арчоктун бардыгы бар, бирок учпай калган. 5 минут, 10 минут назад биз бияка чыктык эле. Эшиктери ачык болчу. Азыр мына кайра чыгып атабыз, эшиктери бек. Не, журналист менен келем дедиңизби? Жок, биз жөн эле ачып карап көрдүк. Деги иштеп атабы, иштебей атабы. Бир сөз төкпөй кайра түштүк. Тыкылдатып туралыбы дагы? Тыкылдатып турайлы. Достор, биз деген ошол Манас аэропортунун ичиндеги Россиялык Аэрофлот авиакомпаниясынын. Здесь специально заламывать надо. На второй этаж спускайтесь. Второй этаж закрыто. Девочки по билетам все там. Мы технической частью самолета. А где это? Подскажите, пожалуйста. Второй этаж, 19. Нет, руководство. 19? В городе. Дверь отпустите. А адрес можно руководство? Бульвар Экадик, 64. Телефон дайте нам.
Это средства массовой информации. Представители средств массовой Бұл жақта техникалық, бұлар техниктер отырады деп бізді кіргізбей қойышты. Екінші этажда регистрация жаңағы по билетам екінші этажда деді, ошолорго баралы дагы. Анда ошолорго ошол кыздар өткөзбөйт. Ооба, ооба. Анан кийин деген неме кылабыз. Ошо бульвар Эркиндик 64 дедиби? Ошого барып, жанагы жетекчилер менен сүйлөшүш керек да. Себеби дегенде бул маселени аягына чыкпасак болбойт. Дагы бир тааныштар айтып атат. Были случаи, бул, конечно, мен утверждать эте албайм, бирок уктум, что рейске отуруш үчүн биякта кишилер $200 взятка алып атышты. $200. Баягы шылтоо менен өткөрбөй койбош үчүн, өтүш үчүн, эптеп сетип өтүш үчүн дагы $200 берип атат. Да, баш кыргыздар иштегени кетип атат да. Иштейли деп, эптеп кетип калайлы деп. $200 алып атат деген сөз деле уктум эми. Элдин арасында жүрөт ошондой сөздөрчү. Жок жерден чыкпайт да андай сөз. Ооба, ооба. Эми азыр дегенчи 4:25 ким учат? 4:25 бизде 6 бала учуш керек. Алардын баардык разрешительный документтери бар. Бирок азыр көрөбүз эмне жооп айтып болду экен бизге. Авиакомпания Аэрофлоттон. Биз сразу кичине турбайбы, карап, өткөрөбү экен, өткөрбөйбү экен. Аэрофлот компаниясына колл-центрине чалган болчубуз. Биздин авиакассир Аэрофлоттун непосредственно колл-центрине чалды. Эмне себептен чыгарбай атат десе, граждане Кыргызстана могут лететь только по пятницам дептир. Бирок азыр биз суббота күнү биякта турабыз, элдин көпчүлүгүн көрүп атат. Ооба. То есть не в пятницу летят только кыргыздар. Мен ойлогом, бияктын баары эле Россиянын жарандары депчи. Ошондо дегенчи буга чейинчи эч качан деген бөлүнгөн эмес да. Россиянын жарандары баланчанчы күнү учат, Кыргызстандын жарандары баланчанчы күнү бөлүнгөн эмес да. Эмне үчүн мынтип бөлүнүп калышты? Ошо Аэрофлоттун колл-центринде ошондой жооп берип тур. Граждане Кыргызстана летят только по пятницам. Мына бирок Бүгүн ишемби көрөбүз. Биякта толтура кыргыздар турат. Бүт баары учкан атат. Аэропортта чыгарбай атабы? Авиакомпания чыгарбайт. Аэрофлот компания. Мынакей юристиңиз. Ооба. Не болду? Каяка? Киргенге болобу? Охранадан уруксат алдык дейт, кире берели биз. Кириңиз. Здравствуйте. Разбирайтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте, я независимый журналист, меня зовут Алтынар Арыстанбекова. Вот граждане наши сегодня утром не вылетели, поэтому мы пришли разбираться. У них все документы с собой, а почему их не пропустили в 10:25? На рейс нас не пропустили. Можно узнать, на каком основании? И формулировку, пожалуйста, письменную. В письменном виде формулировка Эркиндик 64/1. Хорошо, А почему можно мы должны для этого в Бишкек ехать? Почему вы здесь не можете? Потому что представитель наш находится и наш А что тогда ваш офис на находится втором и на третьем этаже? Что и какая его функция? обслуживание рейса. Хорошо. А можете нам кратко устное разъяснение дать причину вашего отказа? А вы можете спросить у меня? Простой гражданин, вот пассажир. Гражданин Кыргызской республики. Здесь независимый журналист. Да. Ну, все, мы с пассажиром непосредственно будем работать. Пассажир Вот он, пассажир. непосредственно не улетел. Да, я Вот знаю, он рядом с вами стоит. Да, укажите нам, пожалуйста. Да, я вам не обязана указывать. Укажите причину отказа. Непосредственно только с пассажиром ведете диалог. Хорошо, ладно, вот он пассажир. Давайте. Вот пассажир, Да, объясните. вот он, да, ему объясните. Сейчас, секундочку, вот. Да, можете видеокамеру убрать? Нет, я не могу, потому что я независимый журналист. Я приехал специально снимать все это. Независимый журналист. Независимый. Да. Да, и запрет Да. на съемку у нас. Да, у меня начальства нету. Начальство это народ Так, вот наша Кыргызстана. пригласительная. Енді паспорт алмаштырып келгендер, айда кірбейді, Можете, да? пожалуйста, давайте по одному. Паспорт алмаштырып келгендер. Азыр байке вот сейчас с ним разберутся. Хорошо, давайте, проходите по одному. Меха, Остальные за желтую линию, все-таки пандемия, пожалуйста, по одному. За Хорошо. желтую. Ана пандемия болып Ооба, ооба. Өзлерінікіне келгендечі. Енді 15 күн отпускаға жібердім адам. Оказывается, без этих документов билет не продают, а билет продали за 42 тысячи рублей. Да, билет где продавали?
Авиакасса Эльнур. Ну а почему вы в эту кассу не идете? Ну как? Авиакасс много. Не пропускает ваша авиакомпания. Причем тут авиакасса? Нет, смотрите, давайте... Это же от авиакомпании зависит, а не от авиакассы. Есть правила, которые авиакассиры должны знать. Можете в курс ввести нас? Что за правила? Он что-то нарушил, авиакассир? Какие-то документальные? Да, Хорошо. пожалуйста. Пока я могу задать вам один вопрос. Оказывается, когда вот этот гражданин наш сегодня утром проходил регистрацию, ему объяснили, что граждане Кыргызстана летают в Москву по пятницам, а граждане Российской Федерации в другие дни. Это вот как понять? Раньше же такого не было. Да. Такую же информацию нам дали в вашем колл-центре. Ну все, это 5 человек группа, да? Да. Смотрите, у них, получается, нет основания. Нет Без основания. основания. Есть. Вот вам основание, пожалуйста. Нет, вот вы меня послушайте. У них даже договор, приглашение. Вы меня послушайте, Мгм. смотрите, без основания он вылететь может только в пятницу регулярным рейсом 19:83. Хорошо, вот это что тогда скажите? Подождите, вы можете меня выслушать? В остальные дни, остальные рейсы у нас с основания по постановлению правительства Российской Федерации. А вот это постановление вы можете нам показать, пожалуйста? Показать и письменный ответ дадите, пожалуйста, чтобы в дальнейшем мы там... 635. Ага, вот. И что в нем указано? Можете А нам что именно? конкретно сказать? На что именно нужно внимание? Хорошо, нет, мы обращать? это постановление мы прочитали. На какой пункт нам обратить внимание? Если вы журналист, На какой пункт обратить внимание? Скажите, пожалуйста. если вы На какой следуете на работу, то Да. вот здесь вот указывается пункт. Иностранные граждане, лица без гражданства, привлекаемые к трудовой деятельности на территории Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов. Так, хорошо. А для этого нужно пригласительное, которое у нас имеется. Трудовой договор у нас И имеется. подтверждение от оперативного штаба по коронавирусу на территории Да, Российской есть, Федерации. ПЦР есть, да. Анализ ПЦР, все есть у них, документы есть. Что еще Оперативный штаб по коронавирусу на территории Российской Федерации. Хорошо, он тогда должен Сдача попасть. анализов. Для ПЦР, того, чтобы сдать, да, он же должен должен попасть в попасть в Москву. Россию. А здесь написано... Сдача анализа ПЦР – это то, что вы проводите Оперативный штаб в где лаборатории находится? На территории Российской Он Федерации. сейчас находится на территории Кыргызской республики. как Как он должен? Находится где? в России? Что он должен за него Работодатель сдать он анализ? должен? направляет справку приглашения, причем здесь анализ. Ну, вы говорите про Раб- штаб коронавируса. Это не сдача Хорошо. анализа. Что это? Это оперативный штаб по коронавирусу, который подтверждает высокую специальность пассажира, который хочет вылететь на территорию Российской Федерации и выполнять там трудовые, какую-то, Обязательства, допустим, да. трудовую деятельность. А вот знаете, в ваших документах не указано вот этот оперативный штаб по коронавирусу. Зайдите Покажите, на пожалуйста. сайт. Вот ваше Смотрите. постановление, которым вы Это не руководствуетесь. наше постановление. Постановление Российской Федерации, Всё которым вы правильно. руководствуетесь. Здесь Это не- выдержка из постановления. Мгм. Зайдите, не прочитайте. мы прочитали. постановление. Тогда Девушка, давайте будем уважать друг друга. Давайте нам письменный вот эту формулировку. Эркиндек 64/1, так как письменная формулировка выдается со штампом и с исходящим номером, это все делается в официальном представительстве, а никак не в аэропорту, Сегодня который суббота, обслуживает рейс. ваше В руководство понедельник с 9 до 6 снимет, вечера. как быть, они на 50 тысяч, на 40 тысяч купили билет. Как быть с ними? тогда Простыми получается, Пассажир ответственный сам за перевозочные гражданами. документы. Один вопрос. Почему вы продаете билет этому гражданину? Также вы можете зайти на сайт и приобрести билет до Нью-Йорка. Вы это сделаете без визы. Не, почему билет Вы- продаете? а что, Делайте с каких пор у нас визовый режим с Я не говорю Россией? про визовый режим. Я говорю про условия пандемии, в которой мы сейчас оказались. Хорошо, про Подождите. оперативный штаб не Условия было До абсолютно декабря никакой 2020 информации. года У нас до никаких этого условий уникал не работник. было же. Почему? Вы Нет, нет, независимый нет. журналист. Вы должны знать о том, что когда... Я независимый журналист, но Да. до этого никто ко мне не обращался. И значит, жители Кыргызстана, граждане немножко Кыргызстана говорят о том, глубже граждане возьмите. Кыргызстана говорят о том, что все это началось начиная с 20 декабря 2020 года.
И все об этом узнают очень поздно, перед вылетом, когда проходят В момент, регистрацию. когда началась пандемия, после этого выполнялись... Я в курсе, чартерные когда началась рейсы. пандемия, я в курсе. Но почему-то тогда у нас самолеты не летали. Когда разрешили рейсы, это где-то в сентябре, в августе, ну, тогда такого не было, никакого приглашения. ПЦР, да. Пассажиры вылетали по основанию. Если коронавирус пандемия, это вот какой-то ПЦР-тест, там, анализы, да? А почему тогда вот по поводу того, что человек высококвалифицированный или там чернорабочий, а почему вы начали делить это? Не делим. Есть постановление правительства Российской Федерации, номер 635. Зайдите. Хорошо, А почему, вот здесь, в данном случае, смотрите, утром, да вот, қаншада келді регистрацияға сен? В 7 часов данный гражданин пришел на регистрацию. Ему, отмечу, кто, мол қыздар болды или башқа қыздар болды? Здесь была какая-то другая ваша сотрудница. Алсаға айтты беле, сотрудница ваша, не знаю. Сказали, говорит Ошол девушка. Сотрудница, сага қандай причинаны айтты отказды? Себебін не деді? Ошол, что үшін оперативный штаб по коронавирусу вы говорите, да? Ошол оперативный штабтың справкасы жоқ деп деген сөз болды. Оны алып алыңыз, сізге керек болады. Мына, Охрана нам разрешила. Почему снимать нельзя? бияқта қараңыздар. Мы не провожающие. Ертең менен саат 7-де, да вот, регистрацияға келгенде... Причинаны что сказали вам? Қандай причинаны айтты? Человек, который вас не пропустил, какую причину он сказал? Документтер болбойт деп койдум. Договор менен пригласитель жарабайт. О, жарабайт деп койдум. Хочу отметить, что утром при регистрации данного гражданина слова не было об оперативном штабе каком-то. Мгм. Речь шла именно о том, что негоден трудовой договор и пригласительное. То есть о каком-то... Они оперативном- откуда знают, что не Да, годен договор? Да, оперативного штаба даже вот слова не было. Вот он подтверждает, что об этом даже речи не было. В данном случае вы сейчас мне говорите про какой-то оперативный штаб Российской Федерации. Это просто, что может быть, работодатель получается, должен какое-то причины? подтверждение там взять. Да, может мы еще какую-то новую причину услышим вскоре. Новую причину отказа. А зачем вы будете слушать какие-то новые причины? Зайдите. на Потому сайт, что каждый раз прочитайте разная причина. постановление Российской Федерации. Будет все понятно. Девушка, это... вот Каждый раз вот это разная очень причина, большой понимаете? нюанс, сказать, а? Каждый раз разная причина. Билет алып, алып айтып сұрайын отыр. Жарай ма? Можно, просто бытует такая информация, очень распространенная, что вы пропускаете людей по фальшивым пригласительным. А почему-то, когда работник хочет уехать легально, вы начинаете строить какие-то препятствия. У вас есть информация или доказательства? Мы же ходили к вам в офис. Что Вы сказали, какой-то непонятный независимый журналист. Вы знаете, сколько человек меня смотрят? До этого, в декабре, девушка в декабре... Да, я не пассажир. Я делаю свою работу. Я разъясняю гражданам Кыргызстана. Мы туда поедем. Мы сначала хотим здесь разобраться. Мы туда поедем. Мы сейчас туда едем. Сейчас мы сначала... Конечно, Я поняла, официально не всё это слепая. не обсуждается. Но любой Если вы гражданин, журналист, любой почему вы не гражданин, ознакомливаетесь? если вы хотите, чтобы Прежде к вам были чем вы факты здесь в лицо, что-то- Вы это мешаете, можно сделать. я снимаю, вы мне Это можно мешаете. сделать. О том, что с фальшивыми документами, якобы на лечение, уезжают сотни граждан. И не только по пятницам, я хочу отметить, да? Ну, то есть вы этот вопрос задаете когда не мне, а идете Да, в ну официальные вы как органы. представитель Аэрофлота, я поэтому вам Я высказываю Правильно. свое мнение. Компании, пожалуйста, вы можете высказывать мне свое мнение, в ответ я вам выскажу свое. Я не могу по видимости определить, фальшивая эта справка или нет. Вы можете по базе данных проверить работодателя. Тут указаны все его юридические данные, указаны в приглашении. Но в Что это постановлении компания? правительства Российской Федерации указано, если пассажир следует на лечение, Хорошо, вы обязаны хорошо. его Вот вы в данном случае вы сейчас руководствуетесь вот этим постановлением. Почему Что такой это? глаз Почему хитрый? в этом постановлении я не вижу слова о каком-то оперативном штабе COVID? Раз вы руководствуетесь этим, откройте полное постановление. почему я должна открывать полное постановление, когда вот вы сейчас вот так должны сказать ему, да вот ты видишь вот здесь, Хорошо. нету оперативного Есть штаба. у него в приглашении, что он высококвалифицированный специалист. Свидетельство есть? Один вам вопрос. Подождите, я закончу с Не, девушкой. один вам вопрос. А почему продаете билет простым гражданам? Если есть Которые такие едут критерии, чернорабочими, да. Если есть такие Пассажиры критерии, заходят на сайт и ознакомливаются со всей информацией Один о вопрос. том, Кого что выводить? необходимо. Девушка, последний вопрос. Петя, последний вопрос. Внимание, Если есть такие критерии, Кто сказал?
билет Можно. не продали бы билет им бы. Почему? Да если билет продали, потом обманным путем так действует. Не обманным путем. Если пассажир не ознакомливается со всей информацией, которая находится в свободном доступе. Нет, до. Да, у нас все вопросы закрыты. Нет, но все равно ничего не понятно пока. Все было дано. Все равно ничего не понятно. Им необходимо обратиться. ГТ суроолорун берип алсын. Жок, мен турбайм, мен ушеде тартышым керек. Неге турушум керек? Жо, мен ушеде тартышым керек. Мен тартышым керек. Түшүнүп атам, мен булар жылбасам не кылалы? Жылбасам не кылалы? Суроолорун берсин. Суроолорун берсин. Почему ваша организация или ваше юридическое лицо? Давайте мы послушаем работников аэропорта и сдвинемся. Вы тогда тоже выйдете вместе с нами, да? Как это не выходи? А почему? У нас же вопросы к вам. Выводите, деп. Смотрите, 16:25 вылет, 16:25, после 16:25. А вы прям вот тут. Мы вас мешаем. Вот ушли, не ответили. Не дейсіз? Енді аэропортта мына жақсы Москвадан алғам, азыр бияқтан алып учайын деп оларды емесем жарап айтып жатыр да. Ал мен 15 күнге паспорт алмаштырған элем. Паспортты уна алып, пандемия учам десем мен койдум. Олар жарап айтты. Информационного стола снимать нельзя. В остальном месте снимать не запрещено. Даже Где, покажите, что нельзя снимать. Вон, смотрите, вон написано вывеска. Это там, а не здесь. Это там, а не здесь. Письменный өкмөттүн токтогон өкмөт Меня, Бенге. Я вас прошу. И не надо меня трогать руками. Не надо трогать. Не надо трогать. По-человечески вас прошу. По-человечески не надо. Вы сами свои функциональные обязанности нужно исполнять. И не надо меня руками. гражданин, у него также оказывается проблема. Также с компанией Аэрофлот. Пойдемте, уж значит, там будем разбираться. Азыр бир кандай шылтоолор менен силерди дагы өткөрбөй кое турган болсо келгиле мына разборка кылып атабыз. Буга чейин эртең мененки рейсти өткөрбөй коюптур. Учпай калышыптыр. Толтура документтер менен учпай калыптыр. Не болду? Может, туда пройдем, Пойдемте, жүр. Жакшылап маалымат береличи. Бериңиз маалымат. Болбосо болбой калды ужечи. Себеби дегенде канча адам Аэрофлотто 4 адам иштейт экен. 4 Кыргыздын шоорунун куруп туткан ушул 4. 7 январь күнү 7 адам калып кетти. 7 адам. 7 адам калып кетти? 7 адам калып кетти. Мен кече 15 күнү келдим, 15 күнү 9 бала калып кетти. 9 бала кече 15 күнү. Учпай калып кете бердиңер. Билетти канчадан сатып алдыңар? Мен кеттим ал жака. Азыр аны Билетти саат канчадан алдыңар? 30 миңден алдым. 30 миңден. Ал жакка мен өттүм. Меники полный основания бар. Эмнелериңиз бар? Көрсөтүңүз. Атамдык российский паспорт менен. Атамдык российский. Ошол негиз болуш керекпи? Близкий родственникке бараткан неме? Мен башынан түшүндүрөм. Айт, түшүндүрө бериңиз. Мен 7 январга билет алдым. Алгандан кийин черный списоктон текшертем. Черный списокто болуп калдым бул жакта. Черный списокто болуп бул жака жиберет. Авиакасса. Жок, бул жака келдим. Келсем булар айтышат, эртең 7 январь күнү регистрацияга кел. Саңа уведомление беребиз dedi. Не деген? Не экен ал? Ушунун основаниясы менен жок, билетти возврат 100% кайтарып алам. Анан мен мына ЦРден өтпөй келгем анализ. Эми 2,5 миң өтүп отурбайбы? Если билет возврат кылып атсам. 7 январь күнү келсем, бул 7 январь күнү сен черный списокто жол экенсиң деп чыгарып берет да. ЦРден өтпөдүң, сен учпайсың, либо билетке күйөсүң. Же болбосо үстүнө 10 кошосуң. Билетиңди 15-не жылдыр беребиз, 15-не жылдыр берет да. Это Аэрофлот компания. Ушул өзү азыркы кыз кыргызча сүйлөйт. Да? Кыргызча таза сүйлөйт. Мына өзү айткан. Кайсыңызы? Жана бизди кубалап атканбы? Бой кичинекей. Чачкара. Жана бизди кубалап аткан. Ошол айтты, 10 миң кошосуң, мен сени учурам. Мен өткөргөн адам өтүп кетет.
деп Ошол жерде эмнеге айтпадыңыз? Ошол жерде эмнеге айтпадыңыз? Аны менен мен эртеден бери ызылдашып жүрөм азыр. Жок, ошо биз муну мен тартып атканда эмнеге айтпадыңыз? Эми сүйлөшүп алсын деп сиздерден Жок, ушул жерде айтпайт белеңиз, мени өткөрбөй койдуң го, менден 10 000 рубль сурадың го деп айтпайсызбы? 10 000 рубльди алып 15 жылдырам. Кече учтум. Мен Москвага барып бир күн жатып келдим. Кече учтуңуз анан? Ооба, кече учуп бир күн жатып обратно келдим. Эмнеге? Черный списоктасың деп обратно жиберди. Мына ошол жактан мону. Жок, сиз келгенде ушул жерде бере турган уведомленияны Москвада берип атат. сиз Келип эми ушул аркылуу билеттин акчасын алайын десем бербейт экен. Бул Москвадан берген. Уже сен Москвага барып койдуң деп. Эми менен бербей жатат да. ошондо канча чыгым болдуңуз? Бардыңыз, келдиңиз. 40 000 обратно өздөрү алды билет. Обратно өздөрү алды. Мен полный документтерим тарапта. Азыр мен буга кирип айттым. Сен кайра бул жака жиберсе, мага кел деп айткансың, сага келдим десем, сен праваңды гана черный списокко киргизсе, бизден уведомление берилет деп айтты. Да, право дагы одинаковый эле да. Паспорт менен право. Праваң кирсе, паспортуң деле кирет да. Бул айтат, праваң кириптир, биз праваны текшербейбиз дейт. Праваң аркылуу келипсиң, сен өзүң жинап атсың деп. 10 000 рубльді ачык эле сурады. Ооба, 10 000 рубльді на место берип, билетим ондай. Биздин суроого жооп берип аткан. 15 январь деп турат. Начало рейса 12:30, ПЦР анализ 13 январь. Аква, Банецкого, лаборатория, где можно сдать, да? Ага. Эркиндик 64 дроп 1. Анан дагы бир нерсени Айта бериңиз. Өзү жазып бердикин, да? Өзү жазып. Айта бериңиз. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Москвадан жумушта иштеп аткан жеринен справка алып келбегиле. Ал менен өтүп кетем деп ойлобогула. Мен ошондой болот коем. Основание жасаттылар. 10 000 основание. Авиакомпания өзү жасайт. Кыргыздын Садырга түшөбү, Садыр Нуркожоевичке түшөбү, кимисине түшсө деле 10 000ден таза Кыргызстанга калыш керек. Москвадан жумушка чакырып аткан кагаздар өтпөйт. Мына сөзүн ачык. Мен 15 күнгө жиберген. 15 күнгө жиберген отпускага деп. 15 күн ичинде бүтүрө аласыңбы деди. Мен заявление жазып чыгам бирок эле. Кыргызстандан киргизбейаттыр. Мен келбейм болду десем, сен жакшы иштейсиң, кетирбейбиз. Сен отпускуна кыл, ойлон, отпускуна кыл. Отпускуңду бербейбиз. Эми келгенде өзүң шотуң менен кетесиң. Келгенде төлөп беребиз деген. 15 күнгө келип паспортум бүттү. Моларды жаратпай атат. Мен ошо мына бизде иштейт деген справкаларды бар. Пригласительный жаратпай атат. Мына мону ошо бергенде мага. Печать менен. Печать мына ишканам печать. Кабыл албай атат. Ушуну кабыл албай атат. Мына паспортум менен. Буну мен учурбайбыз дейби? Бул жарабайт дейт. Эми кайра башка неме кылган. Кандай причина дейт? Башка жанагы Причина бул Москвадан келген болуп атат уже. Уже бул өтпөйт. Өтпөйт. Бул байкеге азыр 10 000 берип, основание жасатыш керек ушул жерде. Үч жерден жасашым керек экен. Авиакассалар өздөрү связь бар. Булар Нолар менен, аэрофлот менен. жок, аэрофлот эмес, основание жасаган адамдар менен. Ооба. Ошол авиакомпания менен связь. Билет алсаң, ошол номерин берет. Билет сатып алам. Ошо Основание ушул адамдан жасатасың Ошондо деп жок, номер. эми ошондо мээм жеткен жок, менен кошо тиги көрүп аткан адамдарды дагы түшүнбөй калды да. Ошондо биздин өзүбүздүн кыргыз жарандар основанияны шылтоо кылып акча таап атышабы? Асмандан акча кылып атабы? Биздин кыргыз жарандарбы? Анан аэрофлот. Жок, аны аэрофлотко төңкөп койтат. Азыр мен бул Манас аэропорттун эмеси менен сүйлөштүм жанагы. Алым пул деген чоңу бар экен. Ким менен? Отвечать этем деп атат ушул жакта. Номерин алып. Номерин. Отвечать эткенди ал эмне? Официальнабы? Ал вообще тил өтпөйт экен аэрофлотко. Аэрофлотто 5 адам иштейт экен. 5 адам кыргыздын шорун куруткан 5 орус болду. Анан эмне кылып атат алар? Күнөө кимде? Ушулар да болуп атат. Ушулардын негизи Орустар бүтүрүп бербей атат. Кыргыздардын карабай атат. Биз күчүбүз жетпейт деп оруска шылтап Сиз койду. билетти кайсы жактан алдыңыздар? мен Аламидин рыноктон алдым. Какой-то бир авиакассадан, Авиакассадан. Ошол авиакасса сиз билет алгандан кийин сизге бир номер берди. Ошол жака кайрылсаң, пригласительный жазап берет деди. Основание. Основанияны жасатышат. Менде основание бар да, российский да. Основанияны ким ойлоп тапкан? Россия ойлоп атабы? Россия ойлоп таап атабы? Кыргызстанда болот атпайбы? Основанияны Россия. Ошону айтып атпайбы? Россия ойлойт. Россия ойлоп. Бул Россиянын
Аэрофлоту да. Аэрофлоту да. Жок, макул. Кыргыздарга Биз тиешеси мисалы жок. үчүн Ошону мына айтып Болбайкеде атпаймынбы? мына официальный основание бар. Мына бар, мен Россия билишtim. работодателде Орустардан эле өздөрүнүн основаниясы Мен бар. киргизбей атат деген. Бирок эмне себептен анда Мен эми ошону авиакассалар бияктан жасап атат 10 миңге. биздин Кыргызстандагы аэрофлоттун отделы мына Манас аэропортунда эмне себептен киргизбей атат? Мына основание десе, основание макул бар. бар экен. Билет десе билет бар, договор десең договор бар. Эмне себептен алар анда өткөзбөй атышат? Акча Муну төлөйт. бекер жасаган да ошон үчүн буларга То есть булардын ою менен бул киши деген Меникин жаратпаш ошолордун керек. бир подельниктерине барып, Подельниктери кыргыздын жарандарыбы? Кыргызстан жарандары. Бүттү мына көрдүрөм ичиндегини. Түшүнүгүз боюнча Аэрофлот бир ишкана менен келишип алышып, аларга какой-то Уюшулган топтой уюшуп алышып 10 миңден вымогать этип атышат алдоо жолу менен, Мына меникин жаратпай атат, карабайсың. Мен эми 10 миң берсем, меникин жаратат экен дагы эми ал сенен бар экен, сен билетти алгын, даярсың уже. Учасында То есть учат. азыр мына Мен билет алайын десем, билетке 62 миң деп атат. Билеттин 42 миң рубль акчасы мунун ачыгын айтканда Күйүп жөн эле күйүп кетти. Причина потому что основание жарабайт экен. Азыр мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, основание жөнүндө кеп курсак, эртең менен бул балага основанияң жок, трудовой договоруң жарабайт деп айтышты. Азыр өзүңүз көргөндөй, какой-то бир оперативный штаб ковид бирдекен башканы айтып атат. Могул 635 постановление менен руководство кылып атышат. Мына колума карматты. атайын ушуну алып алдык. Биякта эч кандай бир оперативный штаб ковид документ деген эч нерсе Основание деген бар бекен? Россия жөнүндө так, кабыл алып атат основание? жатканда, бияктан главный Кыргызстандан өтсө, Россия работа десе работа деп жазып берип атат, больничный десе больничный жазып берип атат. Россия жөн эле учуп баргандан кийин нормально кабыл алып киргизип атат деп аэропорттон. А бияктан киргизбейт деп ошо. Мынабу бир суроого жооп бергилечи. Могу 5 кыз Аэрофлоттогу азыркы биз менен 2 кыз Бияк көрүп чыгып турчу. 2 кыз 2 кыз 3 бала. Ошолор деген биздин жарандарбы Аэрофлотто иштеген? Же Россия Федерациясынын жарандарыбы? Россиянын күчөө экен, орустар. Россия караштуу. Гражданствосы Россия болушу мүмкүн да булар. Бирок так билбейбиз. Мен документтерин Россиянын көрсөтпөйт. атынан келип турат экен булар. Бизге Жок, ошондо атынан келген менен кыргыздын жарандарыбы? Аяка иштеген жарандарбы же? Паспортун бизге текшертпейт, паспорт. Ошону айтам да. Паспорттун көрсөтсө, биз текшерсек, аны айтат элек, могу үчөө Россиянын жараны экен деп. Жа бизге паспорттанды сураш керек. Да, эми удостоверениеңди көрсөт, паспортуңду көрсөт. Биз сен Россиянын граждансың же Кыргызстандыксың деп. Эмне проблема менен ушу бизди кетирбей атасың депчи. А биз ошондо барсаң эшик бек, ичинде 3-4 отурат, эшикти такылдасаң ачпайт. Аэрофлоттун сайттары ачып кирип кетип атышат. Аэрофлоттун эмесине бардыңызбы? Офисине бардыңызбы? Офисине Бизди киргизбей койду. Бул жакта жалаң техниктер отурат деп бизди киргизбей койду. кирип үзүшү салганмын. Бул андан кийин мен келип калдым, мунун аркасынан эле мен келсем мени киргизбей койду деп Үзүшү атпаймын. салгандан Эшик кийин бекитип алды. чыгарды дагы кулплады болду. Эч кимди киргизбей койду. Только ылдыйда. Ылдыйдан эле сүйлөшөбүз деп киргизбей койду. Аз барсак эми муну айтып атпайм, могу жарайбы десем. Эмичи мына сиз көп нерсени башыңыздан өткөрдүңүз, кече учуп барып кайра Кыргызстанга келип калдыңыз. Эми кандай документ туура экен? Же болбосо 10 ушул миңден качпай 10 миңге основание жасаткыла. Ушулардын чөнтөгүнө түшсүн, ушулар байысын, ушундай болсо. ошондо эч тоскоонсуз учуп барасың. Биздин укугубузду эч ким текшерип карабайт деле, сактабайт деле, коргобойт деле ушундай экен. Жаңы элеки кыздардын балдардын сүрөттөрү барбы? Тартып алдыңарбы? Азыр деген тиги эмеге барганда, молодая эме тиги эркиндик 64-кө барганда ушуларды көрсөтөбүз да. Бейжиктер жок экен, менин байкашымча. Бейжиктери деле жок, ким Еленабы, Катясыбы кантип кылып кайрылган даже билбедим мен. Аттары жазылып атты. Эркиндик бульвар 64 Дроп 1, бирок 1ге бардым. Бардыңыз. Барсам ал жакта айтып жатат. Биз эч кандай текшерип да бере албайбыз. Прямо авиакассага билетти кайсыл жерден алсаң, ошол жерден гана бүтүрөсүң деп ушул адреске эле барасың деп. Алар эчтенени чечпейт. Булар аны айтат, алар кассаңды айтат. Өзүнө. Ошондо кандай жыйынтык кылабыз? Сиздин атыңыз ким? Үсөн. Үсөн, кандай жыйынтык кылсак болот? Могу элеки 2 кыз 3 бала азыркы турбайт. Бир Хорошо, мейли канчасы турса дагы. Сиз айтып атасыз 5 дедиңиз. Мен сиздин сөзүңүзгө ишене айтып атам. Ошол 2 кыз 3 бала ушул Аэрофлот компаниясынын ушул Манас аэропортунда иштеп регистрациядан өткөргөн кызматкерлери жанагы эркиндик 64-төгү офиси менен ою бир, тили бир. А бирок булардын тили авиакассалар менен бир эмес болуп атабы? Же бир болуп атабы? Жок. Авиакассага барсаң, авиакасса бульварга жөнөтөт.
жиберет да. Аэрофлоттун башы. О, мен мына билеттер болсо. Эркиндик бульвар 64-кө барасың. Алар кайра жак. Аяк барсаңыз, Ал жака барсаң, аяк билет кайсыл жерге барып, акчасын бердиң, ошол жерден гана чечишесиң. Адан башка эчтеме. анда деген мындай экен Билет да. жерден аш керек ошондо. Бул аэропорттон аш керекпи же? Азыр сен айтып аткан бульварларга барсаң да сен Любой жерден, арзан жерден алыш керек. Жок, арзан жерден Арзан аласың. жерден. Алыш керек, бирок 10 000 рубль буларга берсең анан өтөсүң. Бербесең өтпөйсүң. Ушундайбы жынтып? КЦРден өтүш керек, анан основанияны 10 000ге жасап. Азыр кечиресиздер, азыр бизден мына оперативный штабтын какой-то бир соглашение, разрешениесин сурады, өзүңөр Ооба, көрдүңүздөр. башты айландырды иши. Ошол оперативный штаб деди. Ошол сиздер мурун кирип көрдүңүздөр. Сизге ошол оперативный штаб жөнүндө бир сөз айттыбы? Жок. Сизге айттыбы? Мен киргизген То жок. есть это получается новая очередная причина. Да, причина. Очередная причина. Эптеге шылтоо. Схема. Эми караңыздар, биз авиакассадан билет алып аткан кезде, авиакассадан сурадык. Точнее, авиакасса өзүнүн начальствосуна деп койсок болот. Эми у кого она берет разрешение на продажу билетов, сурады. Ошондой документтер бар экен, трудовой договор бар, справка вызов бар экен. Билет сатсам болобу десе, болот деди. Болот деди. Именно из-за этого она нам продала авиабилеты. Анан кийин деген бул байке айтып атпайбы, үсүн айтып атпайбы? Ошол авиакасса бар жоктун баарын көрүп туруп, билет бул документиң барбы, тиги документиң барбы сурап туруп, билетти бердиби? Анан бергенден кийин мына номерге телефон чал, основание жасатып ал деп атпайбы? Биздин авиакассадан да эч кандай болгон эмес. Бизге ачыгын эле айттым. Анда демек мындай жыйынтык чыгарсак болобу? Бул ушул эки кыз 5 бала Аэрофлот компаниясынын Манас аэропортундагы регистрациядан өткөргөн сотрудниктери, булар деген бир определенный адамдар авиакассалар менен иштейт экен да анда. Да, свои люди. Өздөрүнүн адамдары телефонду берип, биздин авиакасса находится Россия, Москва шаарында жайгашылган. Биз электрондук түрдө заказ кылганбыз, электрондук түрдө төлөгөнбүз. Ал Аэрофлоттун колл-центрине чалат. Аэрофлоттун колл-центрине. Ошондой болду, эмне себептен өтпөй калды десе, граждане Кыргызстана летают только по пятницам деген жооп берди официальный колл-центр Аэрофлот. Ничего себе. Бирок азыр биз көргөндөй, мына толтура кыргыз жарандары турат. Бүгүн 5-күн эмес, бүгүн суббота. Бирок адамдар учуп атат. Здесь однозначно что-то теневые движения. Чоң жигит, мен ушул жерде күтүп турайын. Барып туруп жанагы Аэрофлоттун өзүңүз айткан 2 кыз 3 жигити бар го. Ошону алыстан тиги телефонду жакындатып туруп тартып келсеңиз, азыр биз деген немеге барганда, эркиндик 64-кө барганда ошолорду көрсөтөбүз. Анан мен ошолорду да Facebookка жарыялап коеюн. Сиздин айтууңуз боюнча сизге таянып туруп, мен айтып коеюн. Ушул адамдар ортодо 10 000 рубльдан эме шабашка кылып жеп атыптыр деп мен айтып койдум. Акырын барып тартып келсеңиздер ошолордучу. Жигиттерин дагы, кыздарын дагы. Мен түз эфириме чыкты, бирок жигиттер түшпөй калбады. Да, бир жолу айтайын. Ушул жерде азыр регистрациядан өткөндө өтпөй калгандар берип 19 айда өтпөйбү, 19-акошто жана турган. Ошол жерге адамдар көбөйүп калганда бир байке бар бул жерде. Бир байке бар. Ал байке бир күндө 2 адамды өткөрөт экен. Эми сиз болсоңуз сизди жүрүңүз деп туруп өзүнүн жанагы кассасын алып барып өткөрүп 10 000 20 000 алат. Бир күндө жетет да. То есть это не через какой-то квитанция, не через касса, это наличка. Левые деньги. Аны кыздар менен бөлүшөбү? Ал сыртта сүйлөшүп акчаны алып келет. Мен акчасын көргөн жокмун. Сыртта сүйлөшөт. Сыртка алып чыгып кетет. Буякта камералар бар да. Сыртка алып чыгып кетет. Сыртта сүйлөшүп кирип, аны өзү жетелеп алып барып, кассага алып барат. Аркы кыргыздарга алып барат, жанагы орустарга эмес. Кыргыздар эле жиберсек кирип кетет өзү. Бизге талон берсе эле кирип кетет. Любой кыргыз. Ал да 10 000 сомбу? Ошол. Ставкасы 10 000 5 000 алат экен жанагы. Эми акча. Кыргыз байке, здоровый байке. Ошону көрүп калсаңыз анда тарта келесизби? Жок, азыр жок да. Көрүнбөйт атат. Көрүнсө мен сразу айтат элем ошол байке. Дагы бир суроо. Мына ушунча адамдын сиздикиндей основаниясы болсо керек, сиздикиндей ПЦР анализи бүт бардыгы болсо керек. Бирок деген булар эмнеге тандап баягы эч кимге үнү жетпегенби, же болбосо жоошураакпы, же кандай? Эмне үчүн тандап, мисалы үчүн деген бир самолетто канча адам учат? Бир топ эле учат болуш керек. 70-80 учабы? Ашык андан ашык. Анан 200 Боингда бул. Ошо, мына 200 деп кое берели. Ошол 200-дүн ичинен бир 10 адамды өткөрбөй койсо, алар ошо на месте акчасын берсе, ошолорду өткөрүп койсо, ар биринен 10 000 рубльдан 100 000 рубль.
Bir günde 100.000 rubl. 100.000 rubldu 20.000 rubldan 5'e bölüp alsa. Жок, баарын өткөрбөйт. Бир, эки адамды өткөрөт экен. Мен ошол күнү өз көзүм менен көрдүм. Жок, мындай да. Экөөнү кыргыз байке өткөрөт. Толук келген кыргыз байке деп атпайсызбы? Ал экөөнү өткөрөт. Анан калганын олар өткөрөт. Жок, булар албайт экен. Мен Эттиңизби? Анда булар деген мурун эле алып койгондо жанагы основанияны жазап мурун эле алып койгондо булар. Аласага караңыз, сизге адрес жазып берди го мына. Кана, өз кол менен жазды эле, рейс 12:30. Ошону тиги орусча жаздырды. Чачы каралагыз. Ал айтты, бияка 10.000 төлөсөң, мондай рейске учасың деди сизге. Өзү орус кыз айтты, туурабы? Мына, караңыздар мына. Ошол орус кыз чачы каралагыз мына. Өзү жазып берди. 10.000 рубль берсең, мына бул байкеге мына. Үсен байке, ооба. Өз кол менен жазып берди. 10.000 төлөсөң, мына 15-январда 12:30-да рейс менен учат экен. Регистрация башталат. Если ал жактан обратно жиберсе, мага келесиң деп айткан. Азыр мен келдим, бирок мойнун албайт. Мойнун албайт. О, сен барып авиакассага бар. Хотя сиздин основанияңыз и так бар. И так бар сиздин основанияңыз. Туурабы? Мына мен көргөзүп кетейин, ушул черный список көргөзгөм. Черный списокто сиз жоксузбу, барсызбы? Бармын. Ушуну көргөздүм ушуларга. Мен бармын. Мага уведомление бергиле, мен билеттин акчасын алып алайын. Кайта алайын. Мен кеттим, келбейт болду. Уведомление менен бергиле, мен акчасын алайын, билеттин акчасын алайын. Десеңиз, көргөздүм. кой деп учур берди. Ооба. Чалды. Учушуң керек. Себеби деген основанияны акчага алгансыз да, э? Же основанияга акча берген эмессиз? Атамдын российский гражданствы. Папасына барып атат деген эме, близкий родственник. Бул положено. 7-январь күнү атам экөөбүз чогуу учканбыз. Чогуу учабыз деп турганбыз. Атам өтүп кетти, мен калдым. Сизге ошондо бул основания жарабайт деп койду, э? Жок, основания жарайт. Мен өттүм. Просто сиз черный списокто деп койду, э? Мен Бирок бардым. кийинчерээк кайра макул черный списокто жок экенсиң, кайра учурабыз деп койду. Анан черный списокто экен, мен болду учпай калдым деп кайра тыйынды бер десеңиз бербей атат. Бир сыра саякаттап келдиңиз Москвага барып. Bir gün ayakta, bir gün ayakta. Ay kırgızlar, joş da joş elbis da. O ece çalbasa, azamanda kızı çoğu kılmak emez biz. El köp nerseni düşünüp kaldım o tuz efirdeçi. El köp nerseni düşünüp kaldı. Uşul tuz efirde nemi degen mına. Köp nerseni düşündüңүздөр, men azır degen 1070 adam tuz efirde görüp atar. Uşul tuz efirde sizlerden suranam. Bölüşüp taratып группаларгабы, мессенджерлергеби, өзүңүздөр дагы бөлүшүп таратып берсеңиздер, баягы биз азыр деген бир уюшулган топтун кылмышын ачкандай бир болдук да, ачкандай болуп атабыз. Бирок ага деген далилдерибиз жок, бирок деген башынан өткөргөн мына Үсен деген бала башынан өткөргөнүн айтып берди да бизгечи. Эми ушул нерсени бөлүшүңүздөр, башка дагы адамдар, башка жарандар, учам дегендер, Москвага кетем дегендер, угуп көрүп билип алсын дагы. Кимден билет алыш керек? Ошол деген Аэрофлот Россиялы компанияга сиз основания үчүн 10.000 рубль төлөгөнгө даярсызбы? Эгерде деген билеттерди 30-40-50 миң рубльга билет алып келсеңиз, основанияга 10.000 рубль берип келсеңиз, аэропорттон деген регистрациядан сизди өткөрбөй койсо, бул жерден дагы 10.000 сом бергенге даярсызбы? Ошону ойлонуп туруп андан кийин деген иш кылыңыздар. Дагы эмне? Мен түшүнбөй калдым. Жок, мына өзүм алган, аванын жүнүндөн алгам да. Ошо, мына. Дагы бир. Я теперь немножко прояснила ситуацию. Мына. 7-январда бул учмак экен, атасы менен. Атасы учуп кетти, бул учпай калган экен, черный списокто бар экен. Макул, мен черный списокто экенмин, анда мен акчамды кайтарып алайын, канча болсо деле билеттин акчасын кайтарайын деп чечсе, жок, сен учасың, сен черный списокто эмессиң, учасың деп койду. Ошол карала чач кызчы. Бул учат. Кокустан сени кайра кайтарса, мага келип жолук дейт. Бул бир күн учуп кайра келдиңизби ошондо? Бир күн учуп эртеси күнү кайра кайтып атат. Анан келип атат. Мына мен сага келдим кайра, өзүңө кел дедиң го деди. Мына анан өзү жазып берди. Мен сага билетти каяктан алдың? Ошол касса. Адресин айтып коесузбу, кассанын адресин? Аламедин базарындагы авиакасса экен да? Авиакасса. Ошол авиакассага кайра барат экенсиң, пригласительный 10.000ге жазып атат экенсиң. И мына канча 17-январь күнү кайра учасың деп мына кол менен жазып бериптир. Мына 15-ine. Эми 17 учам десеңиз, не деп атат? Жок, учпай, мен уже болду. Булар билетимди алып
берсе деле уже барганга болбойт. Анда сизде деген 10 000 рубльди сөзсүз 10 000 рубльди берип документ жасатып учушуң керек деп буну зордоп аткан турбайбы? Ооба. То есть они заведомо знали, что он в черном списке находится. Он показал им документ, что он находится в черном списке, потребовал билет обратно, но они настояли на том, чтобы он все-таки полетел. И, грубо говоря, если простым языком выразиться, если у тебя будут проблемы, если тебя вернут обратно, то приходи ко мне. А келгенден чечпей атат. Келгенден кейін мына айтып атат Кайра, вот где ты купил билет, иди туда, и там тебе сделают приглашение. Значит, у них есть с ними какое-то соглашение с этой авиакассой. Она посылает его туда, чтобы он там сделал себе приглашение. Приглашение жасап бердиби авиакасса? Если барган жоксуң. Мен бар элек, мен телефондон гана номери бар да, чалып сурап мына. Аэрофлотко запрос жөнөттү бул жакта. Жөнөттү, ал жактан уже барып келди деген жыйынтык чыгарып атат, уже билет күйдү деп. То есть он по-любому слетал, поэтому никак не получится, деп его обратно туда-сюда футболят. То есть он то ли не в Россию не попал, то ли свои деньги не вернул. Бирокчу мындай болду да. Сиз деген Москвага барып учуп, анан кайра алардын эсебинен кайра учуп келдиңиз да. Мынау бешөө Москвадагы аэрофлоттогуларды дагы түшүрүп атат да акчага. Алар өздөрүнүн эсебинен салды да бул кишиничи. 4 киши келди. Төртөөнүн Барып кара келдиңер, төртөө. Төртөөнүн акчасын ким төлөдү? Аэрофлот төлөдү. Аэрофлот өздөрүнүн аэрофлотундагы түшүрүп атпайбы акчага? 4 адамдын акчасын алар өздөрү төлөп алып келип атпайбы? Верхушка об этом и не знает. Да. Это какой-то Аэрофлоттун жетекчилиги билбейт. средний рабочий персонал какие-то такие дела, значит, Да. Получается так. Силер качан учасыңар? Башка дагы уча тургандар барбы? Ребята, 6 ребят у нас должны вылететь в 16:25, да? По рейсу. Өтөсүңөрбү? Азыр регистрациядан өтүш керек. Көрөлү, күтүп туралы. Посмотрим, Давайте. какая у них будет причина отказа, Ооба. что они скажут. Вот Байке, у них также все документы на Силер руках. сразу неге? Болот, барасыз регистрацияга. Эч кандай запрет. Силер 4:30 учушуңар керек да, силер бара бергиле. Ага, регистрация башталды уже. Жүргүлө. Силер өткөрбөй экен, карап туралы, э? Телефонуңарды Жарандардан кандай дейсиз? Бир сурап көрөйлү. Сиз Кыргызстандын жарансызбы, же Россиянын жарансызбы деп бир сурап, бир основание деп бир көрүп көрбөйлү. Ооба. Анткени нам утверждают, что граждане только по пятницам могут улетать. Кыргыз республиканын жарандарычы. Ошону бир карап коюш керек болуп атат да. Ооба, карап кош. Мына кайра чыкты го. Учпай калдыңарбы, эже? А чё? Не вылетели? Что случилось? Достор, мынакей азыр ушул бүгүн 4:30 уча турган эки байке өттү. Бириси улураак байке, бириси жаш жигит. Булар өттү. Азыр карап туралычы. Биз менен чогуу карап туруңуз. Учат экен, учпайт экен. Булар өткөрөт экен, өткөрбөйт экен. Анан Эрмекгүл булардын документи ушундай эле, жаңы элеки эртемек учпай калгандар. Похожий документ. Официальное приглашение от работодателя. Договор трудовой на основе Трудового кодекса Российской Федерации. ПЦР-анализ, все имеется. Действие ПЦР-анализа еще не истекло 72 часа, как положено. То есть придраться не к чему. Азыр көрүп туралы, э? Тигине мынау. Эрмекгүл. Мынау. Мени карап турган бала менен тети байкенин аты ким? Сиз Мамиров Сиротипин. чыгырсаңар мени карап койсун. Мамиров. Мына бизди караган киши учат. Бизди караган киши учуш керек. Анан кийин деги мынау бала жигит, жаш жигит учуш керек. Азыр карап туралычы, өткөрөт экен, өткөрбөйт экен. Неге өчүрүп койдук? Неге мен өчүрүп койдум? Неге тартканга болбойт? Биз карап туралы, жана өткөрбөй коюшканда. Азыр келет, жооп берет сизге ошо представитель. Жок, келсин ага чейин мен эчтеке кылган жокмун, тартып атам мен, эчтеке кылган жокмун. Ооба да. Өткөрүп экен, өткөрбөйт экен көрөлү да. биздин укукту чектебеңиз. Ошо да. Мындай жок болчу, мына тургузуп коюптур мону. Доңкойтуп. Мурун жок болчу. Адам кирип эле чыга берет эле. Бул мага атайын съемкага жолтоо болгону келген окшойт.
тетиги жигит менен бала өтүш керек. Регистрациядан өткөрөт экен, өткөрбөйт экен каралуу. Мен айтып коеюн. Жанакы Дауыт деген бала 10:30 учпай калган да. 10:30 учпай калган. Бүгүн эртемен саат 10:30 учпай калган Дауыт деген бала менен байке менен жигиттин документтери окшош. Анан кийин деген тегине жаңы элеки биз менен сүйлөшүп, орусча сүйлөгөнү менен кыргызча түшүнгөн кыздар турат. Ушул кыздар основание деген шултоо менен өткөрбөйт экен. Ушул кыздарды айтты. Жаңы элеки Үсөн деген бала. Карачач кыргызча жакшы сүйлөйбү? Кыргызча таза сүйлөйбү? Аркасында турган. Ооба. Карачачтуу кыз канча сурады? 10.000 алды, алып 15-не жылдыр берди да. 10.000 сом алып 15-не жылдырып бердиби? Сизден алды. 15-не жылдырып мен 15 учпадым да. Учуп анан кайра келип алып? Кайра Келип алып, эми мен билетимди 10.000 да бер дедиңизби? Жок. Айттым, билеттин акчасын бер. Айтсам бул айтат, авиакассага барасың, кайсыл жерден алсаң. Ошол жерден барып, мына канча сумма жазылып турса 28.500. Ушуну гана аласың да. Мага берген акчаңды ала албайсың. Неге? Чөнтөккө кетти ал. Бекитекке кетти. Сен 10.000 сомду кайсы жерден алдыңыз? Ошол окошкодон. Элдин көзүнчөбү? Милицияга кайрылып, сиздин арызды каттап коелу, 10.000 сом. Бул билетти жылдыр бергениме депти. Ушуну каттап коелу, анан тергөө органдары териштирет. Макулсузбу? Бияка юрист сизге жардам берсин, Так, байке жеттиби? Байке жеттиптир. Азыр проходит регистрация? Ооба. Аха. Кел бияка жанына туруп алсаңыз. Тетне Мамиров Сиражидин деген байке. Провожающийсизби же участокко дейсизби? 14-чү стойканын алдында өткөн атат. Азыр көрөлү, өткөрөт экен, өткөрбөйт экен. Кийинки 13-чү стойкада тиги жаш жигитибиз турат. Муну дагы күтөп туралы, өтөт экен, өтпөйт экен. Тиги кыздар, жаңы элеки биз менен Аэрофлоттун өкүлү болуп сүйлөшкөн кыздар бизди карап турушат. Тартып атканыбызды көрүп турат. Азыр көрөлү, эмне кылат экен. Не болду, өтпөй калдыңызбы? Өттүңүзбү? Башка жака барасың, өтөсүң. Кирдиби? Мына 13-чү стойка менен 14-чү стойкада биз жөнөткөн бүгүн саат 4:30 уча турган жигиттер турат. Ушул жигиттерди өткөрбөсө көрөбүз. Бирок деген ар жакта жаңы элеки Аэрофлоттун атынан сүйлөгөн 2 кыз карап турат биздин тартып турганыбызды. Көрөлүчү эмне кылат экен азыр. Мына 13-чү стойкадагы жаш жигит жетти. Теттигине турат. Маска тагынган, көк куртка кийген, кепка кийген. Турат, өтүп атат. Тиги байкени болсо, тоже кармап атат. Мына бизге артын салып турган кыздын алдында турат, Сиражидин деген киши. Өтөт экен, өтпөйт экен, ушуну аңдып туралычы. Кандай болот экен? Так, Эрмекгүл Сиражидин келтат. Сиражидин, можно на секундочку вас? 1 секунда келе аласызбы? Өттүңүзбү? Өттүм, бирок жумушка деп айтпагыла деди. Бүгүн негизи жумушка кете турган күн эмес деди. Пятница күнү жумушка кетет деп, ошондо основание менен кетет. Бүгүн основание сурайт деди, бирок жумушка кетпейт деди. Башка документтериңиз көрсөтө дедиби? Башка документтер. Договор, основаниени көрсөтпөй өтө бер деди, чыкпадыбы? То есть кете бер деди. Вот видите, да? Утром наши биз анан байке теттиги баланы күтө туруңуз дагы чогуу ала кетиңиз, байке? Бүттү, байжан?
Жок, башка жактан. Экинчи балабыз мына өтүп атат. Мына экинчи кепке чыгат. Как раз жана биз сүйлөшкөн кыз өтүп. Бара бериңиз байке, аман-эсен жетип алыңыз. Аман-эсен. Тияктан сизди тосуп алып эч кабатыр болбоңуздар. Атайын сизди тосуп турган киши бар. Байке, аман-эсен жетиңиз. Окшош эле документ, окшош эле документ. Россия жактан, Россияга Шереметьево учуп келгенде, вот это все юридический документ. Эч кандай проблема жок болот. Жок, аяктан көрсөтө берсинби? Көрсөтө бериңиз, эч кандай эмеси жок мунун. Бул жерде көрсөтпөңүз. Кыргызстанда эмнегедир ошол проблема. Кыргызстанда гана. Бул жерде көрсөтпөңүз, тияктан көрсөтүңүз байке. Аман-эсен жетип алыңыз. Кана. Кана биздин бар. Так, келгиле, жүргүлө анда ошол жака баралы. Эрмекгүл, жаңы элеки баланы өткөрбөйт атат окшойт. Мынакей, ол жаңы элеки кыздардын эмесине келди, көрөлү. Так, көрөлчү. Бизге Для тех, кто не проходит, да? Да, наверное. Ага, у нас у всех одинаковый документ. Баланы тартпайын десем. Не дегенин айтсын. Не дегенин айтсын азыр келип. Жаш бала экен. Ошоно деген атайын 19-стойкага алып келип сүйлөшүп атат, бир нерселерди айтып атат. Азыр өтпөй кала турган болсо сурайбыз эмне деп айтканын. Ошонун бирөөсү өтүп кетти, бирөөсү өтпөй калды. Ооба, бирөөсү өттү, бирөөсү өтпөй калды. Азыр көрөбүз. Бул жанагы кыз карап туруп жертваны тандайт окшойт. Жашыраак, өзүнүн укугун билбегендерди чакырып алып, акча сураса бербе дедиңерби? Жок, мына баланы айтып атам. Эрмекгүл, мына баланын акча сураса бербе дедиңерби? Жок, акча сураса бизге азыр айтат бул бала. Эми мына бере турган акчасы деле жок бул байкуш. Ошо иштегенде кетип атат да, акча. Атайын жаш баланы, укугун коргой албаган жаш баланы тандады окшойт деп атам да менчи. Ошо анча-мунча. Атиги чоңураак байке да. Ооба. Анда мен коркуп. Анан тыңыраак орусча сүйлөсө өткөрүп, анан орусча сүйлөй албай кичине мукактанса демек. Бирок бул бала укуктарын жакшы билет. Азыр керек болсо сүйлөп коет азыр. Ошондой эле болсун анда. Көрөбүз анан өткөрөбү экен, өткөрбөйбү экен. Азыр биз юрист менен бир аз кеңешип, МВДнын представительдерин бияка чакырганы чечтик. Чакыргыла батыраак, азыр өткөрбөй койсо. Ооба, азыр МВДнын чакырганы кетти. Даже думаем вызвать финансовую полицию, потому что это однозначно экономическое преступление. Однозначно биздин иликтөөбүздүн жыйынтыгы чыгат эле да. Давайте же чакыргыла. Сразу чакыргыла. Мекендештер. Жаңы элеки эки жигит кеткен да, анан улус өтүп кетти, кичүүсүн өткөрбөй койду. Сизди өткөрдүбү? Учасызбы? Экинчисин алып келип алып, 19-стыкка алып келип алып, бир нерселерди айтып атат, көрөбүз азыр. Эмне дептир? Өткөрбөй атат да, эмне үчүндүр? Башка стойкада, 13-стойкадагы алып келип. Мына, өткөрбөй койду, Өткөрдүбү? Өткөргөн жок. Не деди? Основание керек дейт. Пятница күнү өтүш керек дейт. Болбойт дейт бул менен. Эрмекгүл, мына өткөрбөй койду. Өткөрбөй койдубу? Основание керек дейт. Айттым ба, основаниям бар деп. Ооба, мына бар десем жок, болбойт. Теперь смотрите. Жаңы элеки Сиражидин экөөнүн акча эметиги колундагы документтердин копиясын алып калыш керек болчу. Так, ошондой документти окшош. Мамира Сиражидинде. Бирок аны эмнегедир эмне деп айтты? Эчтеке айтпа, акырын тынч кет деди. Ооба. Мына бул жаранды точно ошондой документтер. Точно окшош. Окшош. Бирок эмнегедир буга жарабайт деп койду. Мону да карматып койдубу сизге? Бизге бергенди да. Бул какой-то бир кылмышлар. Ооба. Ким жарайт, ким жарабайт? Анча-мунча слабый кишилерди басып койду. Орусча жакшы сүйлөйсүңбү? Биз азыр разборкага келдик го, эмнеге өткөрбөйсүңөр дебедиңби? Айткылым. Айттым, эмнеге ушундай өткөрбөй Пропустили тебя? Что сказать? Не дейт? На февраль? Да. Неге? На каком основании? Покажи. Нет, просто оказывается, там до какого-то времени именно по работе не впускают. Ничего подобного. Паспорт возьми, паспорт возьми. Так. Бундагы документ окшошпу? Точно ошондой документтер эмнегедир биринчи жараныбыз өттү, мына экинчи, үчүнчү жараныбыз өтпөй атат. Какой-то февраль айга кыргыз кыз өткөрүп атат. Орустарга барсаң, орусто өткөрбөйт. Так, муну мага бер дагы, муга бизге калтыр дагы бар, кайрадан. Кайра бар. Кыргыз кызга барчы гана. Мына. Эмне болду, мен аңдып жүрөсүз?
Мен аңдып жүрүшөт тегерегинде. Ысытып койбойсузбу көзүңүздү? Айланып тегеренип жүрүшөт. Нелерди сүйлөп атат, эмне кылып атат? Ооба, эмнени? Азыр тиги Келсин. помогать эткен жаранчы Үсөл байке. Ошого азыр милиция чакырдык. Всё? Сейчас будем разбираться на месте. Давайте здесь на месте кылабыз. Бар жоктун баарын азыр на месте. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, удивительный факт. Одна авиакомпания. Одни и те же Похожие, кассиры, да. одни и Похожие те же документы, да. Но почему-то кого-то пропускают, кого-то не пропускают. Удивительно. Сейчас будем выяснять, что причина. А? Снимайте бер. Түшүнгөн жокмун. Неме алтасызбы, интервью алтасызбы? Ооба. Сизчи? Сиз жарансызбы? Не боюнча? Ben ne boyunca intervью алтасыз? Алып атам жанагы билеттер боюнча. Билеттер боюнча келиспен айтып. Келдиби? Представитель МВД келди. Ички иштер министрлигинин өкүлү келди дейт. Каяка барсам ошол жакта жүрөсүз го сиз? Иә. Сиз ким болуп иштейсиз биякта? Аркамдан эле жүрөсүз го айланып. Бул жака келдим. Келип айттым. Пиццерден өткөн жокмун. Черный список экен мага уведомление бергиле, мен билетке алып билеттин акчасын кайтарып алайын деп айтсам, макул эртең 7 январь күнү келесиң деп регистрация башталган. 7 январь күнү регистрацияга келсем, бул жагы айтып, сен черный списокто жок экенсиң. Onu бересиң, мен сага 15-не жылдыр берем. 15-не жылдыр бердим. Өз жазып эле бердим, мындай эле. Өзүнүн колу менен жазып. 15 январь начинается регистрация 12:30. Кайсы мына авиакомпания Аэрофлот? Аэрофлот. Анан мен кече 15-нде ушул рейс менен келдим дагы, айттым. Если мен ал жактан кайра жиберсечи деп айтсам, жиберсе кайра келесиң, менен акчаны аласың деп. Ким экенин таанысың? Бүгүн разборка болуптур. Анан ал жака мен учтум. Учуп баргандан кийин черный списоктасың деп могу. Сен барып кайра келдиң ба? Ооба, ал жактан барып келдим да. Акчам кетти. Акча кетти. Мына могу экөн берди ал жактагы. Могу менен тааныштым уже мага тип. Бул жакта жана сен айткан неме аял экен, эркекпи? Кыз. Кыз да. Атын билесиңби? Атын билбейм, мына азыр барып эле көргөзөм. Турат. Регистрацияны өткөрүп атат. Эң главный ошол экен. Бир кассада отургандар баары кыргыздар. Эсилеп мына менде основаниядагы бар, атамдыкы берем. Сен азыр мындай кагаздарың алып, неме кыл, 20 түш. Ооба. Арыз жазсың байке? Арыз? Ооба, арыз жаз. Мындай чече албайм. Туура айтасыз. Жок, сизде чечсин деген жок. Вы же правозащитник. Вы должны обеспечить тут порядок. Смотрите, в данный момент у нас должно улететь 6 человек. Рейс 16:25, Бишкек, Москва. Аэрофлот компания. Только что, вот мы специально, в прямом эфире сейчас идет репортаж. Мы начали снимать тех граждан, именно наших, с которыми я сюда пришла. Первого гражданина пропустили. Ему дали на руки талон, все необходимые вещи, сказали, все, ну, можешь проходить. Но, говорит, ты только, говорит, не показывай свои документы, там, что ты на работу едешь. Это официальные документы. Это не какой-то нелегал, это не фальшивка. Это фирма, в которой он едет работать. Теперь смотрите, с точно такими документами сейчас идут наши еще 5 гражданин. 5 гражданин с точно такими документами. Двое из них уже развернули обратно. Сказали, ваши не пойдет. Одному сказали про какой-то февраль, что в феврале месяце какое-то разрешение и так далее, и так далее. Нам дали постановление 635. Там об этом ни слова не сказано. То есть мы сейчас здесь подразумеваем конкретную коррупционную схему. Налаженную. Да. Подозрение кылып атабыз. Между авиакомпанией и авиакассой. Авиакомпания Аэрофлот болуп турат. Российская Авиакомпания Аэрофлот болуп. Это на территории Кыргызстана же? Биякта Кыргызстан жүргөндө Кыргызстан мыйзамына баш иш керек. Кыргызча сүйлөш керек. Кыргызча сүйлөш керек. А сиз кимсиз? Я начальник аэропорта. Эмне сиз не? Бул менин буюмум, мен буюмду кармаганга укугуңуз жок сиздин. Мен көз карандысыз журналистмин. Что делать, да? А ты видишь, телефон колунан тартпаңыз.
Не болду? А сиз эмне коркутуп атасыз аны? Никому ничего не угрожает. А эмне дедиңиз азыр? Азыр эмне деди? А сизге эмне дедиле? Бул менин буюмум. Мага тийбеңиз, колуңузду тийгизбеңиз мага. Сиз кимсиз? Аэропортко кандай эме? Проблема. Мен аэропортко проблема кылган жокмун. Жок. Я не говорю, аэропортко көрүү. Проблемасы менен. Сиз аэропортто тартып атасың, аэропортто жамандап атасың. Мен начальник Аэропортто жамандаган жокмун. Көрүп атасызбы? Түз эфирди көрүп атасызбы? Көрүп атасызбы? Жок, түз эфирди көрүп атасызбы? Аэропортто жамандаган жок. Нормально сүйлөгүлөчү. Жамандады, каралады, асылды деп нормально сүйлөгүлөчү. Проблеманы айтпайсызбы? Проблема. Мен эмнеге сизге айтам? Сиз өзүңөр чечпеген проблеманы мен жарандар менен эле сүйлөшүп атам мен. Билесиз өзүңүз. Сиз айттыңыз. Азыр эмне деп коркутту? Үсен азыр ушуну айтып кет. Эмне деп коркутту? Мен айтып кетейин. Бул байке айтып кеткенин айтайын. Эмне деди? Сиз айттыңыз. Аэрофлотко мен эч кейшем жок, мен эчтеме кыла албайм дедиз. Мына журналисттерди чакырып, өзү келип эми ушуну Биз аэрофлот жөнүндө сөз кылып атабыз. Сиздин аэропортуңуз жөнүндө эч ким жаман сөз сүйлөйбү. өзүнчө сүйлөшөбүз да. Анан менен кийин сиз менен жулкуп атасыз мен телефонумду. Эмне жулкуп атасыз сиз? Аэропортто ким жамандап атат? Аэрофлот жөнүндө сөз болуп атат. Биздин учпай калган жарандар жөнүндө сөз болуп атат. Анан тогда не мешайте. Не мешайте тогда. Не мешайте тогда. Мына биякта правозащитник байке турат. Правозащитник Милиция чакырып себедигин акчасын алып коюптур. Акчасын алганда эми боюнча. Үсен азыр сизди эмне деп коркутту? Азыр эмне деп коркутту? Көзүм ондал көзүп ал. Не деди? Дедим беле деди. Мен сага дедим беле деди. Мен сага бердим деген жок, мен сага Не дейт? айткам. Деди беле деди. Я тебе говорил деген сөз айттыңыз. Эмнени көрсөтөсүз байке? Байке эмнени көрсөтөсүз? Эмнени айттыңыз эле? Эмнени көрсөтөйүн дедиңиз эле? Жок, сиз айткан нерсени айттым. Мен бир сөздү байта бурмалап айткым келбейт байта. Сен жай, сиз менде монда болуп атканда мен сага айттым. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Мен Ошондо эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Жолун айтып берем. Кандай? Бизге айтып бериңизчи, биз да билип алалы. Барып туруп авиакомпанияга барып, авиакомпания менен көпкө чачып. Жолун айтпай эле коюңуз, сиз коопсуздукту сактаңыз, болду, жолун өзүңүз сүйлөйсүз. Болду. Коопсуздук беле? Так, барып арыз жазасызбы? Арыз жазыңыз. Азыр опергруппа келет. Да? Ушундай дедиби? Неге? Анткени тергөө каттоого алып, РПП алып, мошенничество. Не болду? Не болду сизде? Не дейт? Жок дейт. Суббота күнү учпайсыңар дейт. Жумушка пятница күнү эле учуш керек дейт. Билетти туура эмес. Ушул жерге айтып кетейин. Ооба, айтып кетиңиз. Пятница күнү без основания уча турган адамдар. Ошондо да өткөрбөй коюшат да. Коштоп айтты? Основанияны алып кел, пятница күнү учасыңар дейт. Основанияны алып кел. А мынау документ основания болбойт экен да? На работу. Күн учпайсыңар дейт. Бешинчи күн учпак. Кандай өрмөкүлгө айтпайсызбы? Пятница күнү кымбат экен билеттер. Эмнени сүйлөшүп атышпайт дегендер? Эмнени сүйлөшүп? Заявление жазасыңбы? Заявление жазат. Мына. Жазат да. Кандай азап тозоктун баарын көрүптүр. Эрмекгүл, его не пропустили. Тоже вас не пропустили, да? Эмне себептен? Эмне деди? Основания жок дейт. Основаниям көрсөттүңбү? Мында основаниям бар деп. Турат десем жок. Жумушка пятница күнү учушмаксыңар дейт. Пятница күнү, насколько мне известно, летают те, у кого нету пригласительного. Они покупают билет в 2 раза дороже. Я лично владею такой информацией. Они покупают билет за $800 и улетают в пятницу. В данном случае у нас есть разрешение на работу, приглашение на работу есть, но его не пропускают. Основание деген бир тууганы деген Россиянын гражданины болуш керекпи? Основаниясы. Основание должно быть либо по близкому родственнику, либо же на лечение, либо же на работу. А у нас же есть на работу, основание на работу. То есть у нас никаких нарушений нету. Сиздин бүгүн 2 рейсте уча турган канча адамыңыз бар эле? 11 адам. 11 адамдан бирөө учуп кеттиби? 11 адамдан точно окшош документ менен бирөөсү аман-эсен өттү. Эмнегедир бирөөсү өттү. На ваших глазах прямой эфир он прошел. А булар дагы силер кетишиңер керекпи? Өткөзүп койду. Өткөзбөй койду. Өттүңөрбү? Не деди? Не деди? Себеби? Ошо основания жок деп койду бизге да. Акча сурадыбы? Жок. Сиздерденчи? Акча сурадыбы? Акча сураган жок. Основания жок деп койду. Мына основанияны көргөзсөк, основания жок. Болбойт деп койду. Болбойт деп койду. Вот такие. Бешинчи күнү учасыңар. Эч кандай.
пятница күнү ушу менен өтөсүңөр деп коет. Ушу билет мененби? Азыр болсо тияка либо жанагы леченияга тияктан өтөсүңөр. Суббота күнү. Основанияны алгыла деп заставлять этип атыптыр да. 5-күнгө эметти. 5-күнгө чейин основание алып кел деп атат да. Кийинки жумага чейин основание алышың керек. 10.000 рубль берип, 10.000 сом берип. Аны айткан жок, акчасын айткан жок. Ошондой кылып. Ошо да. Анан основанияны кимден кылам, мен билбейм. Номерин бериңизчи деп койбойт белең. Деп сурап көрсөңөр болобу? Алгыла дейт кайра. Жок, азыр мындай кылгыла. Ошоктон алгылайт основание, пригласительный сыяктуу алып келиңер. Бирөөңөр кирип айткыла. Хорошо, менде основаниям жарабайт экен. Башка основание алайлы. Основанияны каяктан алайын деп бирөөңөр бир сурап көргүлө. Мындай основание. Телефон номерлери барбы? Эмне тигинде мында? Эгерде бул жарабаса, бирок бул жарабаса, анда каяктан аламын? Адресин берип койгулачы деп сурагыла. ооба. Кантип кандай керек? Кандай керек дегиле? Кандай основание болуш керек? Тиги байкени алып кетти? Алып кетти. Как бы аманесин алып кетсе эле болду кайра аны. Юрист кошо барса эле болду. Юрист кошо барса. Кошо. Полиция номерин таба албайсың азыр. Байкени ошол эле кылып. Ошондой эле документтер менен өткөрүлбөдүбү? Өткөрдүм. Муну көргөзсөм карап койсуз болбойт дейт. Эмне болбойт дейт деп там эле туруп ошо болбойт дейт. Так, его пропустила касса. С какой номер? 14-кө дагы бир жолу барып коюлur дейсизби? 14-кө биз барып азыр сурап көрөлү. Биздин так ошондой документ менен бир жараныбыз өттү. Эмне себептен калгандарын өткөзбөй атат. Аны түшүрүп койбосун анан кийин дагы текшерип. Ал деле мүмкүн. Жок, мен алгыска айткан жокмун. Сен эмнеге үчүн азыр ошо менен өткөргөн жоксуң? Эмнеге мени өткөргөн? Айт, азыр 14-кө кайрыл. Менин шеригим ушундай документтер менен өтүп кетти. Жок. Айтпай эле койсун. Менин шеригим ушундай документтер менен аты фамилиясын айтпа. Менин шеригим, менин акам да, менин братаным да. Менин братаным ушундай эле документтер менен өтүп кетти. А эмнеге мени өткөрбөй атасыңар? Өткөрүңүз деп 14-кө барганым. 14-төн өтүп кетти де. Полиция чакырабыз. Ошондой беспорядок болуп атат буякта. Эмне кыларыбызды билбейбиз. Мына 11 киши жөн эле калып калып атат да азырчы. Эми бирөөсү кетсе 10 болуп кала ошондо 10 киши. Бирөөсү аманасен кетет экен. Выборочный. Бирөөсү өттү, пока учелек. Ну, өттү да, хотя бы өттү. Ох, деп. Мен азыр деген 1507 адам көрүп атат. Сиздерге терең ыраазычылык. Мени менен кошо сиздер дагы элдерди курута турган, кордой турган проблемаларга кайдыгер болбой, мендей болуп журналист боло албасаңар дагы, мендей болуп келип тарта албасаңар дагы, чагылдыра албасаңар дагы бөлүшүп жардам бериңиздер. Себеби дегенде бул деген аябай чоң көйгөйгө айланды. Ушул түз эфирди бөлүшүңүздөр. Ушул түз эфирден Москвага, Россия Федерациясынын башка шаарларына уча турган адамдар кандай документ керек экенин, ким канча сом алып атканын, кантип алып атканын, эмне үчүн сурап атканын, ким кантип шабашка кылып атканы түшүнүктүү болот. Себеби дегенде мына Эрмекгүл алып келген 11 адамдын бирөөсү гана өттү. Жарымы 10:30 учмак экен, жарымы 4:30 учмак экен. Ошолордун бирөөсү гана регистрациядан өттү. Өзүңүздөр уктуңуздар. Мына эме деген жумушка кетип атам деген документтеримди көрсөтпөй акырын өтүп кет, эч бир көрсөтпө, айтпа деп өткөрүптүр. Анан калган 10 адам учпай калды. Азыр көрөбүз эмне болот экен. Могу киши болсо мен айланып тегеренип жүрөт, эмне кылып таанып алып, эмне деп сүйлөп атат деп. Эмне болду, эмне дейт? Азыр жараныбыз кайрылып келди. Эмне себептен өткөзбөй атасыңар деп сурадыңызбы? Аны сурасам, эмне основание керек десем, сен только воссоединение с семьей или про болезнь говорит он там. То есть самое распространенное приглашение, которое продается у нас, фальшивое. Ден соолукка байланыштуу. Связано с лечением, да. Именно. Ден соолукка байланыштуу, анан үй бүлөмө кетип атам, бала чакам бар деген сыяктуу. Ошол үй бүлөңдүн Россия Федерациясынын жараны экенин далилдеген документтерди көрсөтүп атат, э? Анан только по пятницам дейт. На работу. Мо документ менен только по пятницам можно вылетать. Мону берип. Ошо бизге бергенлер нерсени берген турбайбы? Менин деле колумда андай документ турат. Качан учуш керек, эмне кылыш керек да. Анан жанагы немени сурап атыңызбы? Основанияны кимден жасатсак болот, канча сомго жасатсак болот, номерин бергилечи деп. Жок, аны сураган жокмун. Только основание силерде жок экен дейт уже эле дейт. Основание ошону жөнөтпөдүк белек, ошого жөнөтпөдүк белек. Болуптур биздики жарабаса силер деген ким жасап берет бизге? Андай жок деп атат, андай жок деп койду. Только ошо воссоединение семьи или по болезни.
А өзүчү Эрмекүл ошол жана эме үй бүлөмө кетип атам же болбосо ооруп дарыланууга кетип атам деген кагаздарды алып келсин болбосо өткөрбөйбүз деген Россия Федерациясы тараптан бир кандайдыр бир документ, протокол бар экенин билесизби? Жок, кандай эч кандай белгисиз мага. Ничего подобного. Первый раз я сталкиваюсь с таким, честно говоря, первый раз сталкиваюсь с таким, но я слышала также случай, за 35 тысяч человек купил билет с основанием, или только сам, да, сом. Полетел в Российскую Федерацию, в аэропорту в Домодедово его обратно развернули. Да, потому что сказали, ваше приглашение недействительное. Недействительный деп кайра чыгарып койду. И он обратно прилетел. В общем, это налаженная схема. Это налаженная схема, абсолютно. Ошо пандемиядан отуруп алып, ойлонуп табышыптыр да. Пандемияда эме самолеттор учпай калып, жумушу жок калып. Ооба. Азыр пытаюсь дозвониться с утра. Я пытаюсь дозвониться в ГСБ. Комитет, который борется с экономическими преступлениями, да, не могут дозвониться вообще. Гудки не идут, какие-то страшные гудки выходят, и все обрывается. И вот в такой момент даже не знаешь, куда позвонить. Да. Куда позвонить? Да, милиция, она ни на что не способна. Арыздалып коет болду ошо менен. Арыздалып коет, бүт анан бир жылдан кийин жолугасың, в лучшем случае. Попробуй сейчас позвонить, конечно, в горячую службу. Есть горячая линия? Надо вот поискать в интернете. Горячая служба по борьбе что? С коррупцией, что ли? Финполициянын номери жокпу? Финполго чалып атсам, бир эмес 2 номерден чалып атам. Не берут трубку. Так, вот я сейчас... Бирөө өтүп, калгандары өтпөй калганда мен аябай таң калып атам. Это на наших глазах происходит. Так, вымогательство, угрозы. Вот единственное, что я нашла вот в интернете по поиску, куда звонить, если вы столкнулись с беззакониями и коррупцией, телефоны доверия МВД. Все, вот вы... И все. Финполиция жок, ГСБ жок. Финполиция жок, ГСБ жок. Именно я писала коррупция. Смотрите, телефон доверия, все, только Генпрокуратура. Почему-то у нас ГСБ не работает. Финпол напишите. Финпол я тоже с утра искала. Вот Финпол номер. С утра искала. Я звоню на этот номер. На их сайте ГСБ. Несколько номеров указано. Вот, я сейчас позвонила по Чуйской области, так как она с аэропорта находится в Чуйской области. Телефон не отвечает. Сейчас попробуем позвонить в Бишкекскую. Давайте. 32, 37. Внимание пассажиров. На втором этаже вокзала продолжается регистрация авиабилетов по прохождению спецконтроля на рейс 18. Кайра бир сырда бар көчпөйбү булар? Вызываемый абонент не имеет права принять мой звонок. То есть даже на сайте ГСТОП указаны какие-то нерабочие номера. Эрмекуль, может быть, по третьему кругу пустим, пусть они еще раз сходят, а вдруг? Да, мне кажется, знаете, будет более эффективно, если мы встанем туда с камерой и будем непосредственно их снимать. Она видела, как я снимала? И ей все равно. Да? Вот этого мальчика же она же вернула. Она видела, что я снимаю. Она нагло вернула. Давайте попробуем еще раз. Бирокчу, азырчы биз деген талп болуп бара турган болсокчу, жана сиз өтүп кеткен байкени кайра кайтарып беришет да. Ой, биз байкабай калган турбайбызбы дегендер. А на каком основании? Что они скажут? Вы-то пробили, вы все документы видели. Почему его обратно его вернули? Да писай таустанда. Вы же ему талон дали. Иши кылса тиги байкени кайтарып алса, баягы регистрациядан өтөп алып, кайра кайтып. Жо, булар барбайбы кайра? Я хочу попробовать позвонить в 102 и попросить у них, может, службу какую-то антикоррупционную. Аялдан. Бир маалымат алып көрөлү. Жок, сурайлыбы? Да, я разговаривала, кстати, с тем самым начальником, который вот Жолкундук тургузу, да? Да. Который угрожал? Да. И так далее. Вот как раз подходит, спросим, да? Да, конечно. Здравствуйте, вы...